Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, ата-энелер, окуучулар жана интернет булагын колдонуучулар. Учурда сабактар телеканалдар аркылуу берилгени жатат. Мына ушул телеканалдарды көрүүдө кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрүбүз болбой жатса, анда мен сиздерге ОТВ приложениясын сунуш кылам. Аны бул ОТВ бардык интернет булактары колдонуучулар үчүн кайсы жерде болбосун биз телефон аркылуу көрө алсак болот. Ал үчүн биз телефондон интернетин текшерип алышыбыз керек. Андыктан бул программа ишке кирет. Андыктан биз бул жерден ОТВ приложениясын көчүрүш үчүн кадимки эле Play Marketке барып, Play Markettен ОТВ деп жазып алабыз. Мынакей жазылып турат. Мен бул телеканалга катталганмын. Сиздер Play Markettен жүктөп алып, аны авторизация кыласыздар. Андан кийин биз бул жерден мынакей жүктөлүп, бул жерге келип чыгып калат. Бул боюнча сиздер телефон номерди жазасыздар, жана пароль, 4 сандагы пароль жазылат. Бул ОТВ приложениясы 3 күн бекер иштейт. Андан кийин 3 сом күнүнө алып турат. Буга кошулуу үчүн жылдызча 750 жылдызча 1 решетканы басып, бул каналга биз катталып кире алабыз. Мынакей, бул жерден биз ОТВ приложениясы ачылып жатат. Бул жерден биз бир канча телеканалдарды көрө алабыз. Мынакей, Кыргызстандын каналдары, Алато 24, Маданият, Тарых каналы, Спорт каналы, Музыка каналы, жана Өзбекстандын каналдары, Россиянын каналдары. Мынакей, бул жерде 5 канал турат. Булардын бардыгын биз көрө алабыз. Бирок азыркы учурда бизге бериле турган бекер же болбосо биз түз көрө ала турган сабакка тиешелүү каналдарыбыз бизде Пирамида, Санат, Илим билим жана Баластан болуп эсептелинет. Ал үчүн биз бул жерден старт деген бөлүмдү басабыз. Старт ОТВ. Мынакей, биз бул каналга көрүүнү баштадык. Биз биринчи эле 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларыбыз Баластан каналынан көрө алышат. Мынакей, биз бул жерден бизге азыр бардыгы мен бекер катталгандыгымдыктан бул жерде көпчүлүк каналдар култанып турат. Сиздер жанагы акча менен кошула турган болсок, анда бул жерде каналдын баарын көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр түзүлөт. Бул жерден биз Баластан билим берүү уюмдары үчүн билим берүүнүн дистанттык формасын сунуштайт. Дистанттык билим берүү учурунда төмөнкү жолдор аркылуу окууга болот. Бала бакчалардын тарбиялануучуларына жана 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларга Баластан телеканалынан, 5-класстан 11-класска чейинки окуучуларга Санат, ЛТРдин билим жана илим, 5-канал жана Пирамида телеканалдарынан жадыбал боюнча видео сабактары эфирге чыгарылат. Мега 24 мобилдик тиркемеси. Мына көрдүңүздөр, ушул жерден биз Баластан канал аркылуу маалыматты уктук. Бул учурда болуп жаткан канал деп айта алабыз. Андан кийин бизге керектүү канал мынакей 5-канал. Бул дагы түз эфирде алып жатат азыр. Баарыбыз окуучулар мына ушул канал аркылуу кирип, учурда эмне болуп жаткандыгын көрсөк болот. Мына биз бул 5-каналды да көрүп чыктык. Эми биз дагы каналдарыбыз менен таанышабыз. Андыктан биз төмөнкү бөлүгүнө түшө беребиз. Биз башка каналдарды дагы интернет колдонуучуларды көрүүгө болот. Төмөн түшкөнүбүздө бизге мынакей бул жерде Санат каналын ачып көрөлү. Есіңдеби сен? 8 жашыңда. Мына бул дагы биздин азыркы учурда болуп жаткан маалыматты көрсөтүп берди.
Кийинки каналыбыз Пирамида каналы. Мына урматтуу колдонуучулар, биз учурда болуп жаткан каналдардын бардыгын көрүп чыктык. Андан башка дагы бизден бул жерде Кыргызстандын каналдарын көрсөк болот, BBC-ни маалымат алсак болот, жана Россиянын каналдары менен таанышсак болот, жана биз бул жерде бир канча каналдар менен таанышып чыксак болот экен. Мына урматтуу мугалимдер жана ата-энелер, үйдө кандайдыр бир зарылчылык жаралып кала турган болсо, биз OTV каналын жүктөп алып, мына ушул боюнча маалыматты көрсөк болот экен. Мына бул жерде биз Элтерди көрбөй кетиппиз. Элтер каналы. Барыбыз үчүн жакшы. Өз өмүрүндө болгон коркунучка карабай, күнү-түнү иштеп жаткан дарыгерлерибизге элибиздин атынан дагы бир ирет терең ыраазычылык билдирем. Мына урматтуу колдонуучулар, азыркы ушул өзгөчө кырдаалга карата бизден Кыргыз Республикасынын президенти дагы маалымат берип жатат. Ушул кырдаалга байланыштуу бардыгыбыз мына ушундай аралыктан окутуу бөлүмүнө өтүп жатабыз. Анда баарыңыздарды ушул бөлүмгө өтүп, өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө колдонууңуздарга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми бул жерден биз артка чыгууда биз бул жерде OTV-ни жок же ооба деп басабыз. Мына бул жерде биз да дегени бассак, биз артка чыгып кайтабыз. Анда баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бул каналдар менен болуп, окуучуларыбызды сабактан калтырбай мүмкүнчүлүк түзүп бересиздер деген ишеничтемин.